Эфирде кечки жаңылыктар топтому кызматыңыздарда Алина Антумакова, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Бүгүн тарбия башатылган мугалимдердин кесиптик майрамы белгиленди. Облус аймагында COVID-19 карата абал туруктуу. Балыкчы шаарындагы жалпы дарыгердик практика борборунун жандандыруу бөлүмүндө капиталдык оңдоп түзөө иштеринин жүрүшү аяктады. Китеп кербени акциясы Ысык көлдө уланууда. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жыйноо маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Бакыт Төрөбаев үстүбүздөгү жылы айыл чарбасын өнүктүрүүгө 26 миллиард сом, анын ичинде кластердик каржылоого 10 миллиард сом, 6% жеңилдетилген насыяларды берүүгө ирригацияга 1,7 миллиард сом, сапаттуу үрөн сатып алууга 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Жер семиткечтерин сатып алууга 1 миллиард сом, айыл чарба техникаларын лизингге берүүгө кошумча 271 миллион сом бөлүнгөнүн белгиледи. Жыйындын жыйынтыгында айыл чарба министрлигине кант кызылчасы, пахта өңдөө айыл чарба өнүмдөрүн жыйноого өзгөчө көңүл буруун, күздүк эгиндерди себүү боюнча дагы иштерди өз убагында жүргүзүү, райондордо машина трактор станцияларын жана айыл чарба унаалардын оңдоочу устаканаларын ачуу боюнча дагы бир катар тапшырмаларды берди. Ведомствого Министрлер кабинетинин тарифтик ченеми 2016 жылдын деңгээлинде белгилөө менен кант кызылчасынын түшүмүнүн темир жол транспорту менен ташуу тууралуу токтомдун аткарылышын камсыз кылууну тапшырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5 октябрда мугалимдерди жана Кыргыз Республикасынын билим берүү тутумунун кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады. Куттуктоодо мындай деп айтылат. Урматтуу эжей агайлар, өлкөбүздүн билим берүү тармагынын өкүлдөрү, келечегибизге билим берүүнүн сээп келе жаткан замандашыбызды, бала бакча тарбиячылары менен мектеп мугалимдерин, кесиптик жана жогорку окуу жайлардын окутуучулары менен профессорлорун, жалпы эле билим берүү мекемелеринин кызматкерлерин кесиптик майрамы билим берүү кызматкерлеринин күнү менен куттуктаймын. Өтө чыдамкайлыкты, талбаган эмгекти талап кылган мугалимдик кесиптин коомду калыптандыруудагы жана өнүктүрүүдөгү мааниси зор. Мына ошондуктан мугалимдер менен окутуучулардын мээнети терең сыйга татыктуу. Жалпы адамзаттын баалуулуктарын, улуттук нартты жаш муундардын кан жанына сиңирип, адамзаттын басып өткөн жолун, жетишкендиктерин жана келечектеги мүмкүнчүлүктөрүн окутуп үйрөтүүдө сиздердин ролуңуздар абдан чоң. Мектеп баштаган билим берүү мекемелеринде балдар өз өлкөсүнүн тарых таржымалын, эне тилин, маданияты менен каада салтын окуп үйрөнүүнүн негизинде өзүн жаран деп таанып билет. Кыргызстан калкынын биримдигине жооптуу экенин сезип туят. Улутуна, ишенимине, тилине карабай, кыргыз жараны катары мекенчилдик, атуулдук, өз өлкөсү үчүн сыймыктануу сезимдери калыптанат. Жаштарыбыз дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө илим, ишкердик жана башка багыттарда албан ийгиликтерге жетишип жатышат. Мында урматтуу мугалимдерибиздин эмгеги зор. Билим берүү тармагын өнүктүрүү менен азыркы замандын чакырыктарына жооп берүү мүмкүнчүлүгү жаралат деп ойлоймун. Мунун аркасында өлкөбүз туруктуу өнүгүү жолун ийгиликтүү улантат. Урматтуу эжей агайлар, кесиптик майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Барыңыздарга чың ден соолук, кажыбас кайрат, бакубат турмуш каалайм. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ильяс Иманбетов дагы мугалимдерди кесиптик майрам менен куттуктады. Урматтуу мугалимдер, ардактуу агартуу тармагынын кызматкерлери, сиздерди жыл сайын 5 октябрда белгиленүүчү мугалимдердин кесиптик күнү менен Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы өкүлчүлүгүнөн жана жеке өзүмдүн атыман чын дилимден куттуктайм. 1994 жылдан бери дүйнөнүн 100дөн ашык мамлекетинде 5 октябрь мугалимдердин бүткүл дүйнөлүк күнү катары майрамдалып келет. Сиздердин кесиптик күнүңүздөрдү жалпыбыздын майрамыбыз катары кабыл алышыбыз керек. Биз баарыбыз А тамгасын үйрөткөн мугалим ага эжелерибиздин камкордугунда билим дүйнөсүнө сапар алганбыз. Мугалим түйшүктүү, жоопкерчиликтүү, ардактуу кесип деп айткандан, сиздер менен мактангандан чарчабашыбыз керек. Мугалим мөмөлүү дарак деп бекеринен айтылган эмес. Мугалим дүйнөдөгү эң ардактуу кесип.
Мугалим деген сөз ар бир адамда ыраазычылык, сый-урмат сезимдерин жаратат. Мектеп босогосун аттаган ар бир окуучуга сүйүү, ыйман, адамгерчилик түшүнүктөрүн сиңирүү сыяктуу улуу милдет сиздерге жүктөлгөн. Адатта жөндөмсүз бир дагы бала болбойт деп айтабыз. Бирок ар бир өспүрүмдүн, жаш жеткинчектин шык жөндөмүн, кулк мүнөзүн, дүйнө таанымын туура баалап, туура жолго кое билүүнүн канчалык түйшүгү, жоопкерчилиги болорун сиздер жакшы билесиздер жана терең түшүнөсүздөр. Мугалим билим берүү аркылуу жаш муунду, эртеңки күндүн татыктуу ээлерин өстүрөт. Сиздер илим билимди, маданияттын жогорку деңгээлине жетишкен коомдун түптөлүшүнө зор салым кошуп келесиздер. Сиздердин түйшүктүү эмгегиңиздердин, ар бир өткөн сабагыңыздардын артында эгемендүү Кыргызстаныбыздын жаркын келечеги турат. Кесибинин түйшүгүнө карабай, жоопкерчилик алып, чын дили менен эмгектенип келе жаткан мугалимдерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге бекем ден соолук, бактылуу, бакубат турмуш жана кушубак көңүл, жаркын маанай, ишиңиздерге чыгармачылык, ийгиликтерди каалайм. Тарбия баша толгон мугалимдердин кесиптик майрамы бүгүн райондук шаардык деңгээлде майрамдык маанайда белгиленүүдө. Каракол шаарында өзүрлүү эмгек отуп, билим берүү тармагына зор салымын кошуп келе жаткан ардактуу кесип ээлерине алкыш баракчалары тапшырылып, чакан иш-чара уюштурулду. Кененирээк кабарчыбыздын материалында сөз болот. Каракол шаарында жалпысынан 7000дей педагогика кызматкери эмгектенет. Жыл сайын санариптешүү, жаңы технология, уникалдуу методикалар иштеп чыгып, билим берүү тармагындагы кадамдар дурус ишке ашууда. Ошону менен катар мугалимдерге болгон ишеним жана татыктуу билим берүүгө болгон жоопкерчилик да артууда. Биздин Кыргыз Республикасындагы облустубуздагы мугалимдерди учурдан пайдаланып, майрам күнүбүз менен куттуктап кетем. Бардыгына чың ден соолук, албан ийгиликтерди каалайм. Анткени алдыбызда аябай чоң сыноолор туруп атат. Пиза деген чоң сынообуз туруп атат. Андан сырткары биздин окуучуларыбыз дүйнөлүк рынокко ылайык келген шарттарга мугалимдерибиз окутушубуз керек болуп атат. 12 жылдык билим берүүнүн негизги концепциясы да ошону түзүп атат. Ошол себептүү мугалимдерге чоң албан күчүр менен эмгектерди каалап кетет элем. Жыл ичинде үзүрлүү эмгектенген мугалимдерге стимул берүү максатында мэрия тарабынан ардак грамота тапшырылды. Муну менен катар билим берүү тармагында иш алып барып жаткан ар бир мугалимдин эмгеги эртеңки келечек муундун фундаменталдык баскычы экендиги айтпаса дагы анык. Урматтуу Каракол шаарынын тургундары, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн жалпы биздин экинчи апабыз, атабыз десек болот, мугалимдерди, урматтуу мугалимдерди чын жүрөктөн кесиптик майрам менен куттуктап өткүм келет. Бар болуңуздар, ар дайым тынчтык болсун мамлекетибизде. Сиздер бар, мамлекетте өнүгүү бар. Себеби дегенде сабатсыз адам, тамга тааныбаган, жазганды билбеген адам эч качан мамлекеттин өнүгүшүнө, деги эле бир үй бүлө куруп бир жакшылыкка жетүүгө мүмкүн эмес. Себеби бунун баары тең билим менен келет деп эсептейм. Жеңишкүл Рыскулова 37 жылдан бери кыргыз тили жана адабият мугалими болуп эмгектенип келет. Бул жылдар аралыгында канчалаган муунду тарбиялап, аларды жетик инсан катары коомго кошуу вазыйпасын татыктуу аркалап келди. Бүгүнкү күндө ардактуу эс алууда болсо дагы талыкпай билим берүүгө куштар. Бүгүн бардык мугалимдерди, бардык агартуучуларды ушул кесиптик майрам менен куттуктайм. Өзүңөрдүн эмгек жолуңарда балдарды окутууга арнап келатасыздар. Ошондуктан эң биринчиден баардыгыңыздарга бекем ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакыт таалай болсун. Ден соолуңар чың болуп, ушул балдарды окутуп, тарбиялап жүрө бериңиздер. Мугалим ары ардактуу, жоопкерчиликтүү жана сыймыктуу кесип. Билим берүү тармагына жасалган олуттуу реформалар менен катар регулярдуу прогресстик өнүгүү байкалууда. Өсүп келе жаткан муун татыктуу жана натыйжалуу билим алып, коомдо ийгиликтүү адам катары өз ордун табуусу мугалимдин берген билими жана талыкпаган эмгеги менен бааланат. Миргүл Жеңишева, Адилет Мукашев, Мадина Абакирова, Каракол шаары. Бүгүн Ак Суу районунда дагы мугалимдердин күнү белгиленди. Бул күндүн урматына билим берүү тармагына зор салым кошкон бир катар мугалимдер Ак Суу райондук маданият үйүнө чакырылган. Аларга уюштуруучулар тарабынан майрамдык маанай тартууланып, эмгеги сиңген мугалимдерге ардак грамоталар, дипломдор жана баалуу белектер тапшырылды. Мугалимдер коомдун жана мамлекеттин түркүгө жашоого жол көрсөтүп багыт берген. Келечек ээлерине билим берип дүйнөнүн сырларын ачкан адам болуп эсептелет. Ак Суу районунда да алардын баа жеткис эмгеги бүгүн өзгөчө салтанат менен белгиленди. Район башчысы мугалимдерди бүгүнкү майрамы менен куттуктап сыйлыктарын тапшырды. Абиева Бактыгүл Мажиновна, Алышбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин англис тили мугалими.
40 жылдык өмүрүн бул кесипке арнаган Жумабүбү Абдубалиева үчүн өзгөчө күн. Себеби билим берүү тармагына айылдын өнүгүшүнө салым кошкону үчүн бир катар сыйлыктарга татыды. Ал өмүр жолунда жөнөкөй мугалимден тартып мектеп директору кызматын аркалаган. Окууну бүткөндөн мен мугалимдик кесипти тандап алууну чечип, ошо Ысык Көл мамлекеттик университетинин физика факультетин аяктагам. Факультетин аяктаган кийин эмгек жолумду ушу Ак Суу районундагы пионерлер үйүндө кружок жетекчиси болуп баштаган элем. Ал жакта 3 жыл иштегенден кийин анан Чолпон айылындагы мектепке барып, өз эмгек жолумду баштадым. 6 жыл мектеп директорунун тарбия иштери боюнча орун басары болуп иштеп, 99-жылдан 2019-жылга чейин 20 жыл ошол мектептин жетекчиси болуп, директору болуп иштедим. Иштеген эмгек жолумда 4 жолу айылдык кеңештин депутаты болуп, 16 жыл эмгек өтөдүм. Көптөгөн проектлерди жаздым. Мектепке 13-14 проект алып келдим. Эң негизги кылган кызматым деп ойлойм, азыр ушу 2019-жылы 225 орундук жаңы мектептин курулушун аяктап, ошо азыр жаңы мектепте, заманбап мектепте эмгектенип атабыз. Жоопкерчиликтүү жана ары түйшүктүү кесип ээлерине мамлекет тарабынан акыркы жылдары гана көңүл бурула баштады. Бул да болсо жаш адистердин бул кесипке тартылуусуна себеп. Кыргызстанда мугалимдер күнү менен куттуктап кетмекчимин. Ар дайым ишиңизге ийгилик боло берсин. Биз окуткан окуучулар жакшы, ыймандуу, кыргыз элинин желегин желбиреткен ыймандуу жаштардан болуп чоңое беришине тилектешмин. Онго жетпеген акча алчык, азыр жакшы буюрса айлык акыбыз 2 эсе көбөйдү. Алсак Ак Суу району билим берүү тармагы боюнча жакшы жыйынтыктарды көргөзүп келет. Мындан ары дагы алгылыктуу иштер жүрөрү белгиленди. Жалпы билим берүүдө алдыңкы жетишкен мугалимдерди чакырып ушул өзүбүздүн сыйлыктарыбызды бердик. Ушул эфирден пайдаланып, жалпы Ак Суу районунун билим берүү кызматкерлерине ушу кесиптик майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ушу түйшүктүү иштеринде ар дайым ийгиликтер коштоп, ушу районубуздун билим берүү системасына өз салымдарын кошоптор деп ишенем. Жалпы ушу билим берүү тармагынын эмгек жамаатына чын ден соолук, бакыт таалай каалайм. Урматтуу Ак Суу районунун мугалимдери, сиздерди бүгүнкү мугалимдик кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге качыбас кайрат, чыгармачыл ийгилик жана үй бүлөлүк бакытты каалап кетмекчимин. Быйылкы иштерибиз дагы айта кетсек, аябагандай арбын, ошондой эле материалдык техникалык жактан капиталдык ремонттоо, жаңы мектептер, жаңы бала бакчалар ачылуу алдында турат. Белгилей кетсек, Ак Суу районунда жалпы 35 орто мектеп бар, анын ичинен 2 мектеп гимназия болсо 22 бала бакча иштейт. Жалпы 1123 мугалим эмгектенет. Быйылкы жаңы окуу жылында 2 балдар бакчасы, 2 мектеп ачылат. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Мугалимдердин кесиптик майрамына карата Түп районунда салтанаттуу иш-чара уюштурулду. Ага Түп райондук мамлекеттик администрация башчысы катышып, мугалимдерди кесиптик майрамы менен куттуктап, сыйлыктарын тапшырды. Кененирээк кийинки материалда сөз болмокчу. Түп районунда да улуу кесип ээлери болгон мугалимдердин кесиптик майрамы белгиленди. Ага Түп райондук мамлекеттик администрация башчысы Каныбек Адиев катышып, мугалимдерди кесиптик майрамы менен куттуктап, сыйлыктарды тапшырды. Мугалимдер жөнүндө эме айтсак, албетте мугалим бул ар бир эле ошол өзүнүн азыркы ошол ал жаш болобу, кары болобу, баардык нерсе ушул кесиптин ээси болобу, же бир министр болдубу, же бир жөнөкөй эле дыйкан фермерби, баардыгы өзүнүн кандай бир жашоо турмушунда, жолунда өзүнүн мугалимдерин эстейт. Ушул мугалим ушундай эле, ушул мугалим мага мындай тарбия берген деп. Ошондуктан мен ойлойм, биздин коомдо мугалимдин орду аябай чоң. Бул мугалим эми баарыбызга белгилүү болгондой биринчиден ардактуу кесип, сыймыктуу кесип, ошондой эле жоопкерчиликтүү кесип. Ошол себептен биз азыр булардын ушул жакшы иштешине, башкасына бир шарттар түзүп берүү биздин эң чоң бир максаттарыбыздын жана милдеттерибиздин бири. Иш-чаранын жүрүшүндө мектеп окуучулар сахнада мугалимдерге арналган ырларын аткарышып, аталган кесиптин ээлерине жакшы маанай тартууланды. Майрамдык салтанаттуу уюштуруунун негизги максаты мугалимдердин көңүлүн көтөрүү, аларга таазим этип сый көрсөтүү болуп саналат. Бул мектепте жалпы мугалимдер саны 1119 мугалим эмгектенип жатат бүгүнкү күндө. Ушул 35 мектепте 13047 окуучу билим алып жатат. Андан сырткары район боюнча 9 бала бакча бар бүгүнкү күндө. Ушул 9 бала бакчада 55
тарбиячы эмгектенсе 1119 тарбияланып жатат. Ушул бүгүнкү Түп районунда бала бакчаларда мектептерде эмгектенип жаткан кесиптештеримди бүгүнкү 5 октябрь билим күнү менен кесиптик майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Өтө чыдамкайлыкты, талбаган эмгекти талап кылган мугалимдик кесиптин коомду калыптандыруудагы жана өнүктүрүүдөгү мааниси зор. Бул кесипти 42 жылдан бери аркалап келген Динара Алдаярова Түп районунун кадрлуу эмгек каарманы наамына ээ болду. Мектепте иштегениме 42 жыл болот. Мектебибиз абдан чоң, чиповой. Ушул жерде үзүрлүү кызмат кылганыма 25 жыл болот. Ар кайсы тармактарда иштедим, комсомол жагында да иштедим. Анан бүгүнкү учурдан пайдаланып биздин мугалимдерди кесиптик майрам менен куттуктап кетем. Бардык мугалимдерге ден соолук каалар элем жана ийгилик иштерине. Себеби мугалимдин колунан татыктуу муундар, келечектеги муундарыбыз биздин мугалимдердин колунан чыгат эмеспи? Ошон үчүн ар бир мугалимге ден соолук каалайт элем жана үзүрлүү эмгек каалайт элем. Белгилей кетсек, Түп районунда жалпы 35 билим берүү мекемелеринде 1100дөн ашуун мугалим эмгектенсе, 13040 окуучу билим алат. Улутай Курбанкулова, Нурдин Урманбетов, Сергей Мешенко, Түп районунан. 20 жыл орус тили мугалими болуп эмгектенген Дамира Курманова аялдардын такси фирмасын ачты. Жакын аралыкта эле өзүнүн ишкердигин баштаган аялдардын датка айым такси кызматы Каракол шаарында белгилүү болууда. Мугалимдик кесиптен ишкерликке өткөн айым тууралуу Гүлбарчын Молдоеванын сюжетинде. Очередной заказ Едномет жакта, бул Токтогулада Темирлардын маңдайында стоматология бар го. Ошол жака ким бара калат? Жана жолукчан эжеңер бар го. Вторая, ошол жака сен бара калчы, таанысың Ясминаны. Экинчи сиз кеттиңиз анда. Биринчи сиз кеттиңиз анда автовокзалга заказга. Автовокзалга первая поехала. Өз кезинде 20 жыл орус тили мугалими болуп эмгектенген Дамира Курманова бүгүнкү күндө даткайым аялдар такси фирмасынын кожойкеси. Жакын аралыкта эле иштеп баштаган такси кызматында 8 кыз келиндер дагы иштейт. Бир күндө 30дан ашык кардарды тейлеген даткайым фирмасы Каракол шаарында белгилүү боло баштады. Ушул аял таксист дегенди туура эмес кабыл алат да, мен ойлодум да, бир 20-30% эле эркек таксисттердин, айдоочулардын мындай маданияттуу, билимдүүсү бар да, дайым учурашып, мындай светтин фарасын күйгүзүп өтүп кеткиле дегендер чанда эле. Бирок 70% ушундай өкүнүчтүү аял затын аялдай карабайт. Эне да аял киши бул эне, карындашы, кызы, наконец-то тиги балдардын энеси да. Ошондой көз караш менен карабай эле, как на конкурента карашат да. Өлкөдө аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулук күч алып турганда, аялдардын мындай кызматты көрсөтүүсү коопсуздук маселесинде чоң таасирин тийгизет дешет кардарлар. Мындан сырткары аял заты ар кандай жагдайда түшүнүк менен карап, ийкемдүүлүк дагы орун аларын белгилешүүдө. Эң жакшысы мен үчүн удобный, себептен менин 3 балам бар. Балдар менен ишеничтүү биринчиден. Экинчиден эжеге чалсам тез келет, үчүнчүдөн аябай түшүнүктүү булардыкы. Себеп дегенде бардыгы аял кишилер иштегендиктен булар бири-бирибизди түшүнөбүз, поддержка беребиз. Өзүнүн мугалимдик кесибин ардактаган Дамира айым эгерде мектептерде бош орун болуп, сунуш түшүп кала турган болсо, дароо эле макул болот. Себеби учурунда ал сүйүктүү кесибинен үй бүлөнү багуу максатында баш тарткан. Азыр болсо 4 баласы чоңоюп, 9 неберенин чоң энеси жана тайнеси. Сүйлөө речинде да кээде каталарды мен байкайм да, жаш мугалимдердин. Мен ошо наоборот новаторлугумду көрсөтүп, тажрыйбамды көрсөтүп, кирип иштеп, момундай бериш керек деп, мен вообще отурчу эмесмин да. Отурбай сабак бергенде 45 мүнөт бизде союз убагында окудук да. 45 мүнөт деген бекер кетпеш керек да. 45 мүнөттүн ичинде мурунку теманы сурап жетишиш керек. Жаңы теманы түшүндүрүп, ушу балдардын көз карашын карап туруп эле кайсы бала түшүндү, кайсы бала түшүнгөн жок. Биз жакшы психолог болчубуз союз убагында. Азыркылар деле жакшылар бар да чейин. Бирок бизде деген опыт көбүрөөк го деп ойлойм. Барып мен ушу жаштарга наоборот көп нерсени үйрөтмөкмүн да.
Ишкерлик өрүш ала турган болсо, анда такси кызматында иштейт элем деген айымдарды жумушка алуу дагы күч алмакчы. Ошол эле учурда кардарлардын коопсуздугу дагы алдыңкы орунда. Ал үчүн тажрыйбалуу айдоочу айымдар талап кылынат. Ал эми аялдардын такси кызматы башкалар сыяктуу эле жеткирип берүү, ар кандай кыйынчылык шарттарда жардам көрсөтүү кызматтарын дагы көрсөтүүдө. Айтмакчы, пенсия курагындагы жүргүнчүлөргө жана туулган күн ээлерине 10% арзандатуулар да каралган. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, жаңылыктар, Каракол шаары. Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы балдар музыкалык мектебинде эмгек жамаатынын тынчын алган маселе пайда болду. Окуу жай 1997 жылдан бери Шайбек Бакасовдун ысымын алып жүрсө, ага Байсерке Калпаковдун ысымын ыйгаруу боюнча аракеттер болуп, ага мугалимдер каршы чыгышууда. Мектеп жетекчилиги болсо кесиптик кошууңдун жыйынында жалпы жамаат макулдуулугун берип кол коюп беришкенин билдирди. Аттым мага вообще эч кандай кереги жок. Мага мен учебный процесс керек. Мага бул жерде иштин жүргөнү керек. Сизге монда аттым мага вообще бир тыйын кереги жок. Сизге мен берем. Эмчилер көрсөтүүгө кана бербейсиз. Силер мына мен берип аттым, буну баарын иштетпей бул жерде алып отурасыңар. Баарын сабак бар азыр бул жерде. Баарын таштап салып, күйөргөн болуп бул жерде жүрүшөт. Музыкалык мектепте учурда окуу процесси өз калыбында жүрбөй эле, себеби мугалимдердин бир тобу окуу жайга кимдин ысымы ыйгарылат деген маселе менен алек. Ал аз келгенси 35 жылдан бери мектеп ысымын алып жүргөн обончу, акын журналист Шайбек Бакасовдун туугандары да байма-бай келип, мектепке жаңы ысымдын ыйгарылышына каршылыгын билдиришүүдө. Анын уулу Обон Бакасовдун айтымында, музыкалык мектепте мугалимдиктен баштап директорлукка чейин жеткен инсандын атын жөн эле ала коюп, башкасын коюу туура эмес. Чатактын башталышы мындай экен да, бияка такташсак. Адегенде райондук архивдеги ошол токтомду жоготушуп, кызыктар тараптар. Анан ошондон кийин бул кийинки башка коюлуп аткан атты эменин айылдын кеңеши аркылуу өткөзүүгө аракет жасаштыр. Биз дагы архивге барып тактайлы десек, ошол күнү чыккан 21 токтомдун 20сы бар экен дагы, так ушул мектептин атын өзгө коюу боюнча токтом жок болуп чыкты. Анан биз талап кылсак, бизде болгон ушул дейт. Бирок архивде жок болгону менен ошол токтомдордун көчүрмөсү, жили көчүрмөсү болбосо дагы ошол токтом эмне жөнүндө экени айыл өкмөттүн архивинде болуш керек болчу, картотекасында. Бирок аны ал кездеги айыл өкмөттүн башчысы Улан Калмакович Турганбаев бизге көрсөтүүдөн баш тартты, аяка жолотпой койду да. Бакасовдун туугандары жана нааразы болгон айрым мугалимдер мектеп директору Эльвира Мамбетованы жаңыдан ысымы берилген Байсерке Калпаковдун жакындары менен жеңичинен сүйлөшүп алып иш алып барууда деп күнөөлөшүүдө. Бирок ал 2019-жылы жалпы жамааттын жыйыны болуп, макул болбогон мугалимдер сүйлөшүүдөн кийин бул чечимди колдоп, кол коюп беришкендигин айтат. Калпаков болсо Калпаков болот, Бакасов болсо Бакасов болот. Пожалуйста, жазагыла, ишиңерди кыла бергиле, аткара бергиле деп кетиргем. Бирок ошол убакта дагы Бакасовдун үй бүлөсү мени деген уч жерден сен алар менен биригип алып иш кылып атасың, антип атасың, мынтип атасың деп мени жаман кылышкан уч жерден. Анан тынч алып калган. Мына быйыл кайра башталып атат. Менин мугалимдерим дагы баягы өзүнүн жазаган иштерине өзүлөрү эме кылбай, кайра мындай мен менен кеңешпей ушундай бир иш кылып атышат. Эме элеми калыстык жеңет, актык жеңет. Мен мисалы үчүн эч кимди заставить эткен эмесмин, эч кимди кыйнаган эмесмин. Колду коюшкан, макул болушкан. Мен азыр эч нерсе айта албайм. Эс алууга чыкканына карабай, бул мектепте көп жылдан бери иштеп келаткан Үсөнбек Касымалиев Байсерке Калпаковдун атын берүү боюнча эч кандай жыйын болбогондугун билдирди. Анын пикиринде мектеп жетекчилиги керектүү кагазга алдап кол койдуруп алган. Эч кандай чогулушта болгон эмес, как раз ошондо биз деген капитальный ремонт болуп аткан убагында бир келиптир деп уктук. Бир экөө келиптир, ошол атын койгондордун балдарыбы, эмнелери келгенин деле билбейт экенбиз. Чогулуш болгон деп туруп, анан биздин атыбыздан билбейм, анан менин колум бар экен, бирок эмнеге койгонубузду алдап туруп кол койдуруп алыптыр да. Бул адамгерчиликке жатпайт да, алдап туруп, анан кол койдуруп, анан атын койдурган. Болбойт да. Ошон үчүн биз каршыбыз. Чогулуш болгон эмес. Эч кандай чогулуш болгон эмес. Мына доказать этип коллектив тайсын азыр. Мен доказать этип берем.
Музыкалык мектеп болгондон кийин ысымы ыйгарыла турган адам ушул тармакка жакын болуп, жок дегенде анча-мынча эмгеги сиңиш керек дешет мугалимдер. Колдон келсе имаратты оңдоп түзөөгө жакындары жардам берсе, андан бетер жакшы болмок. Тилекке каршы бул эки критерийдин бири дагы жаңы талапкерде жок экендигин айтышууда. Байсерке Калпаковду ошол мен мисал 70ке чыгып калдым, ошол мен эле тааныбасам ал кишини тааныбайм дагы, мен ошол уккам да. Элдерден уккам, ушундай бир сөзмөр чечен киши болгон экен, орусча кыргызча сүйлөгөндө угуп турмун. Анан ушунун атын ушул мектепке коюлуп атыптыр да. Анан бизге айтпастан биз билбептирбиз да. Өткөндө вывескасын алып келип илебиз дегенден бирди печатты алмаштыралы дегенде билдик. Ошол көйгөйдө ошол баягы ошол зам министр келгенде айталык десек, буяка келгенде жок. Анан аргасынан кат жазууга туура келди. Каршы чыгып атабыз да биз. Эми биз мына мейли ал кишиге баягы акырат келтирбейбиз. Ал кишинин баягы жаткан жери жайлоосун дечи, анан эми бизге музыкага байланыштуу болсо коет белек. Музыка менен бир байланышы болсо, мисал үчүн балдар сураса, биз мугалимбиз да. Балдар сураса, эмне деп айтабыз? Бул киши ким болгон десе, эмне деп айтабыз? Калп айтабызбы биз? Ал киши атактуу комузчу, атактуу композитор болгон деп калп айтабызбы? Удайырбады, ошол аткада татыктуу болуш керек да. Ошон үчүн биз коллективиз каршы чыгып атабыз да. Музыкалык мектепке Байсерке Калпаковдун ысымын берүү тууралуу чыккан Маданият министрлигинин чечимине макул болбогон мугалимдер атайын кат даярдап өлкө президентине, министрлер кабинетинин башчысына жана Маданият министрлигине жолдошту. Бул катка директордон башка мугалимдердин бардыгы кол коюшкан. Алмаз Үкүев, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары. Бостери айылындагы мөмө жемиш чарбасы кайрадан жанданды. Жалпы жердин аянты 22 гектар. Бул жерде 2000 ашык мөмө дарактар өсөт. Келерки жылы көчөттөрдүн санын көбөйтүү пландалууда. Бул туурасында кабарчыбыздын сюжети. Ысык Көл районунун Бостери айылындагы мөмө жемиш чарбасы кайрадан жанданды. Бул жерде 2000ден ашык мөмө дарактары өсөт. Алманын 58 түрү алмурот, кара өрүк, өрүк. Келерки жылы дагы 6000ден ашын көчөт отурузу пландалууда. Жалпы жердин аянты 22 гектар. Бул сажынтсыны 2020 жылы сажать эткенбиз. Бул жерде 6000 түп бар, 6,5 гектар. Несколько сортов яблоки, алма, летний алмалар да бар, зимний алмалар да бар. Полукарлик, грушалар бар. Грушанын жаңы бирүлүк деген грушада отургуздук 20 жылы. Вроде плады жакшы берип атат. Быйыл 1 тоннадай алдык, 20 жылы посажаны. 60 жылдары бул чарбада алманын ар түрдүү, анын ичинде сейрек сорттору өстүрүлүп келген. Сайыс турагандан кийин бул жерлер Айыл чарба министрлигинин балансына өткөн. Бирок убакыттын өтүшү менен чарба каралбай калган. Бактын айланасында тосмо жок болгондуктан жергиликтүүлөр бул жердеги алмаларды гана тербестен малын дагы жайып башташкан. Дамира Горчиева көп жылдан бери мөмө бактары менен алектенип келет. Жыл башында ал Босттеридеги мөмө жемиш чарбасын кайра жандандыруу боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору тууралуу угуп, ага эжеси менен катышууну чечкен. Бай тажрыйбага ээ болгон эже сиңдилер сынактын бардык баскычтардан тезелеп өтүп, 2022 жылдын март айында мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизм аркылуу Босттеридеги чарбаны башкаруу боюнча Айыл чарба министрлиги менен келишимге кол койгон. Почему мы решили пойти на государственно-частное партнерство? Эмне үчүн биз мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишимин түзүүнү чечтик. Анткени бул тилке өзүн өзү каржылайт. Ал республикалык бюджеттен 1 сом дагы албайт. Ошондуктан биз мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишимин түзүүнү чечтик. Немаловажно то, что в данном проекте есть элемент экспортоориентированности. Бул долбоордун негизинде өндүрүлгөн мөмө жемиштерди экспорттоону пландап жатабыз. Ошондуктан бул абдан маанилүү. Башкача айтканда өндүрүүчүлөрдү атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Жумуш орундарын түзүүгө, жалпы эле айыл чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөбүз. Бул башка жеке жана мамлекеттик өнөктөштөр үчүн үлгү боло турган пилоттук жумуш деп айта алабыз. Бул долбоорлор инвестициялар тарткан, мамлекеттен кепилдик берген, бардык уруксат кагаздарын берген долбоорлор болот. Келишимдин алкагында жеке өнөктөш чарбаны туруктуу сугаруу үчүн скважина бургулоого, анын жумушун эффективдүү уюштурууга, тосмолорду орнотууга жана келечектеги фермерлер үчүн окуу борборун курууга милдеттүү. Эми биз ушул жерге будущее ойлоп атабыз, суу чыгарабыз Кудай буйрса октябрдачы. Ушу суу чыгарсак, ушунун бүт баары современный тамчылатып сугаруу боюнча
иштейбиз да, Кудай буйрса. Бул жерде көп нерселер болот. Обязательно биякта обучающий центрда болот, биякта лабораторияда болот, Кудай буйрса. Анын бүт бар соглашениянын ичинде жазылган, көрсөтүлгөн. Мындан ары Айыл чарба министрлиги мамлекеттик жеке өнөктөштүк жолу менен дагы ушундай 10 чарбаны жандандыруу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул да болсо мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизми айыл чарбадагы долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууда чоң өбөлгө болорун көрсөтөт. Туратбек Рахманов, Сергей Мишенко, Ысык көл маалымат кызматы үчүн. Облыс аймағында COVID-19-га карата абал туруктуу. Аталган илдет боюнча катталган жарандар жок. Илдеттин алдын алып орууну жеңил өткөрүү багытында эмдөөнүн толук курсун жана бустердик доза алган жарандар 4-чү дозаны алышат. Облыс боюнча вакцинанын 1-чи дозасын алгандар 85%, 2-чи доза 72%, ал эми 3-чү дозаны жарандардын 28% алган. Бүгүнкү күндө өлкөдө Sinopharm, Pfizer вакциналары жетиштүү. Облыс аймағында COVID-19 илдетине каршы эмдөөнүн 4-чү дозасы жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, 4-чү доза менен эмдөө 1-чи бустерде, тагыраагы 3-чү дозаны алгандан кийин 4-6 айдан соң жүргүзүлөт. Бул доза айрыкча өнөкөт оорулары бар жарандарга жана 60 жаштан ашкандарга сунушталат. Жүрөк кан тамыр оорулары жана ошондой эле диабет оорулары жана өпкөнүн өнөкөт оорулары боюнча биздин жарандар 4-чү дозаны алыш керек жана ошондой эле 4-чү дозаны алам деген жарандар иммундук системасы жагынан иммундук системасы төмөн болгон жарандар 4-чү дозаны алыш керек жана ошондой эле жарандар менен тыгыз байланышта иштеген кызматкерлер, бул алсак медицина кызматкерлери, мугалимдер жана ошондой эле банк системасында, себеби алар жарандар менен тыгыз байланышта иштеш. Эгер оорулошуп кетсе, албетте өлүмгө алып келет да, ошондуктан өлүм болбош үчүн, өлүмдү азайтыш үчүн жана оорунун оорулуп кетишин азайтыш үчүн биз вакцинация, эмдөө иштерин жүргүзүп атабыз. Мында эмдөөдөн өтүүгө күнүнө 10го жакын адам келет. Алардын басымдуу бөлүгү жашы улгайган жарандар. 68 жаштагы Ырыскан Кундубаева өз убагы менен эмдөөнүн 3 дозасын тең алган. Эми ал 4-чү дозаны аларын айтат. 1-чи дозасын алганда жакшы сездим, эч бир мындай отклонение болгон жок, температура эчтеке болгон жок. Андан кийин экинчисин алдым, экинчисинде дагы эч бир эчтеке болгон жокмун, эчтеке сезген жокмун. Андан кийин вот жакында эле 3-чүсүн алдым. Ошо Sinopharm деле. Ошо жакшы эле сезип атам. Элдер ар кандай сөздөрдү айтса, адам деген адамбыз да. Анан ишене беребиз. Анан ошого ишенбеш керек. Бул медицина, өзүбүздүн ден соолугубузду караш керек, чыңдоо керек. Ошон үчүн оорубаш үчүн алыш керек. Элдин баарына айта элем, что алыш керек. Анткени деген албай жүрүп анан кийин баары поток болуп, очередь болуп калбадыбы? Алыш керек деп эле элдин баары түшүнө баштады. Бизге ковидтин вакцинасын келип алып аткандар көп. Азыр уже 4-чи, 5-чи дозаны алып атышат. Азыр бизде Sinopharm менен Pfizer бар. Муну Тоңдон, Түптөн, Ак Суу келип алып аткандар бар да. Бүгүнкү күндө облус аймагында ковид илдетине карата абал туруктуу болуп, илдетке чалдыккандар катталган эмес. Айнура Достукбекова, Адилет Мукашев, Сергей Мишенко, Ысык көл жаңылыктары. Ооруканаларда кайра жандандыруу бөлүмдөрүнө кызмат өтөгөн дарыгерлер өмүр менен өлүм ортосунда калган адамды кайра жандандыруу өмүрүн сактап калуу аракетин көрүшөт. Ал үчүн ошол бөлүмдө адам өмүрүн сактап калуу үчүн тиешелүү бардык шарттар түзүлүшү керек. Балыкчы шаарындагы жалпы дарыгерлик практика борборунун жандандыруу бөлүмүндө капиталдык оңдоп түзөө иштеринин жүрүшү аяктап кабыл алынды. Аны Азия өнүктүрүү банкы каржылады. Кененирээк кабарчыбыз Туратбек Рахманов айтып берет. Балыкчы шаарындагы жалпы дарыгерлик практика борборунун жандандыруу бөлүмүнө бир гана Балыкчы шаар эмес, Тоң Ысык көл райондорунан дагы тез жардам аркылуу жеткирилип, өмүрүн сактоого күч аракеттер жумшалат. Аталган жандандыруу бөлүмү көп жылдардан бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өтпөй начар абалга дуушар болгон эле. Быйыл Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен 3 миллион 981 миң сом жумшалып, толук оңдоп түзөө иштери жүрдү. Реанимация бөлүмүн АБР проекти менен капитальный ремонт кылынып, мына бүгүн рабочий группа менен алдык, өткөрүп алдык. Өзүңөр көрүп тургандай,
отделение абдан жакшы ремонт кылынды. Өзүнүн нормалары менен, санитарный нормалар менен жасалып, буюрса мына биздин Балакчы шаарынын элине жакшынакай кызмат кылып берет деп ишендирип кетем. Оңдоп түзөнү кабыл алуу жумушчу комиссиясы бардык аткарылган ишти тыкандык менен карап чыгышып, сапатына маани беришти. Анткени ар бир бөлмөдөгү сапаттуу жасалган көрүнүш адамдын дагы, дарыгерлердин дагы маанайын көтөрөт. Ар бир бөлмөдө ысык суу болушу, керектүү техникалык каражаттардын болушу зарыл. Бул жакта жумуш бардык технологиялар аткарылды. Больницанын өзүнүн орусча айтканда требованиялар бар экен, ошолордун баары аткарылды. Материалдарыбыз сапаттуу, бардыгы тең. Мисалы кафелдерибиз керамогранит, пластиктерибиз болсо профилдери турецкий. Мен бул бөлүмдө ушундай жаркыратып ремонт кылып берген агаларыбызга терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Буга чейин иштеп келгенбиз, элге кызмат көрсөтүп келгенбиз, бирок ушул жаркыраган зданиянын ичинде элге кызмат көрсөтүүбүз мындан дагы артат демекчимин. Аябагандай жаркырап сонун болуп калды. Буюрса эмгектенебиз. Жандандыруу бөлүмүнө кичинекей ымыркайдан баштап карларга чейин кабыл алынат. Ошондуктан кандай оорунун түрлөрү болбосун, бул бөлүмдө жандандырылат. Мында жалпысынан 20 медициналык адистер иштешет. Алар үчүн бардык техникалык шарттары болбосо, оорунунун өмүр сактап калууда кыйынчылыктар болушу мүмкүн дейт бөлүмдүн башчысы. Абдан кубанычтамын ушундай биздин больницанын ремонту болгонуна. Анткени буга чейин биз иштегенде условияларыбыз, иштеген жерибиз мындай эмес болчу да, салыштырмалуу келгендечи. Бул отделение абдан кырдаалдуу отделение. Бул жерге келгенде, бул отделение келгенде бейтаптар өлүм менен жана жашоонун ортосунда болот. Анан ошо күрөш үчүн дагы абдан бизге дагы кыргызча айтканда условия керек да. Условиясы бар болчу, бирок мындай эмес болчу да. Анан отделениябыздын азыр ар бир палатасы санитардык нормаларга туура келди. То есть ар бир палатада жылуу суу бар. Анткени биринчи эле биз жандандыруу бөлүмүндө бирдемени башташ үчүн колду жуушубуз керек. Эгер колубузду жуубай бир бейтапка бир бейтапка барганда, ошондо кол жуулбаса гигиена ошондон башталат да. То есть внутрибольничный инфекция деген бар. Ошол инфекцияны биз максатыбыз бири-бирибизден ташыбаш керек. Анан рахмат ушу эң биринчи биздин жетекчибизге, Дамира Султановнага, андан кийин бизге жардам берген ушу банк развития дейт. Ошол банкка чоң рахматыбызды билдиребиз. Эми жарык, таза, ыңгайлуу шарттарга ээ болгон жандандыруу бөлүмүндө иш алып баруу иштин сапатына оң таасирин берерин дарыгерлер, метайымдар тарабынан баса белгиленди. Туратбек Рахмаров, Салбек Саманчиев, Сергей Мишенко, Ысык көл маалымат кызматы үчүн. Ак Суу районунда 15 сентябрдан 15 октябрына чейин улгайган адамдарга кам көрүү айлыгы жарыяланып, райондун бардык айыл өкмөттөрүндө Карылар күнүнө карата майрамдык иш-чаралар уюштурулуп келүүдө. Райондо 90 жаштан жогору 73 кар адам бар. Район акими Мунарбек Насыров Керегеташ айылынын тургуну 102 жаштагы Жумакан Саткыновага майрам менен куттуктап барып, ден соолугунан кабар алып, Кыргыз Республикасынын президентинин атынан, ошондой эле президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атынан дагы белектерин тапшырды. Ак Суу районунда 90 жаштан жогору 73 кар адам бар. Алардын катарында Керегеташ айылынын тургуну 102 жаштагы Жумакан Саткынова да бар. Район акими Мунарбек Насиров Жумакан энени Карлар күнү менен куттуктап, Кыргыз Республикасынын президентинин атынан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан белектерди тапшырды. Урматтуу Саткынова Жумакан эне, сизди 1 октябрь Карлардын эл аралык күнү менен чын дилимден куттуктайм. Улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы деген накыл кептегидей бир кылымдан ашуун жашаган, мазмундуу өмүрдү жараткан өзүңүзгө буйрган экен. Алтын аяктан суу ичип салт билген, нарк сактаган, кылым карыткан карларыбыздын катарын толуктап, карыялык кебиңизди айтып отургандыгыңыз өзүн эле Кыргызстан үчүн чоң сыймык.
караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан карыяларыбыздын көрсөткөн жолу менен келген кыргыз урпагы минти бүгүнкү күндө дагы эгемен мамлекет куруп, тарыхта өз ардын татыктуу ээлеп кыргыз затын жоготпой келет. Бул улуу наркты биз улантабыз. Сиздердин алтынга баглангыс акыл насаатыңыздар бизге шам чырак. Майрамыңыз кут болсун, күлүү күчтүү болуп, кыргыз журтчулугуна ак батаңызды берип жүрө бериңиз. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Жумакан Саткынова 1920 жылы туулган. Ал Союз убагында кара жумуштарда эмгектенип, жолдошу менен 6 уул кызды тарбиялап өстүргөн. Бүгүнкү күндө балдардын сый-урматына арзып, төрдүн көркү болуп отурат. Жумакан апанын 30 небере, 10дон ашык чөбөрөсү бар. Жалаңла кара жумушта жүрдүм элекмин. Чоң жумушта иштеген жокмун. Жалаңла кара жумуш, апийим, карышкы, кырмандан иштедим, сарганычтын. Барын турмушка чыгардым. Жай-жайына койдум барын. Өзүмүз жештирип болуп, ошолор чоңойтуп, күйөөгө берип, турмуштар кыйын эле болду ал кезде. Аябай. Мамлекет жана коом кары картаңдардын кем карчысына, суроо талаптарына ар дайым көзөмөл кылып турушу зарыл. Бул күнгө карата өлкөдө 1 айлык жарыяланып, атайын иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бүткүл дүйнөлүк карылар күнүнө карата 1 айлык жарыялаганбыз. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө район боюнча 90 жаштан ашык 73 карыларыбыз бар. Бардык айыл өкмөттөрдө ушул карылар күнүнө карата иш-чаралар өтүп атат. Андан сырткары ушул бизде 100 жаштан ашкан ушул Жумагүл апабыздын келип куттуктап президентибиз тарабынан берилген белектерди тапшырып кетип жатабыз. Ушул эфирден пайдаланып, жалпы ушул Ак Суу районунун карыларына чын жүрөгүмдөн куттуктайбыз. Өмүрлөрү узун болуп, карысы бар, нырсы бар дегендей ар дайым ушул биздин төрүбүздө жүрүп, ден соолукта болуп жүрүшүн каалайм. Эшке чыкса элдин көркү, үйгө кирсе төрдүн көркү болгон кадырман карыларыбыз арбын. Кандай гана өлкөдө болбосун, улгайган адамдардын сиңирген эмгектери, келечек муундар үчүн жасаган иш-аракеттери жогору бааланып келет. Жыл сайын аларды унутта калтырбай, мындай суй-урмат көрсөтүп келген жетекчилерге Жумакан эне батасын берди. Ага дагы батамды берейин, өнүлүү болсун, айланайын. Батам мен батам, ага баталы болсун, мен жашыма барсын. Барыңар аман болгула, ишиң илгери болсун, аман жүргүлө, тышкары. Колуңарды ушинтип эле бата менен көгөргүлө. Амин айтканыңыз келсин, амин. Амин айтканыңыз келсин. Биз каарылардын басып өткөн жолун, элибиздин эртеңки келечеги үчүн жасаган эмгектерин эч качан эсибизден чыгарбашыбыз абзел. Карысы бардын ырысы бар дегендей, аларга бир гана 1 октябрь карлар күнүндө гана көңүл бурбастан ар дайым суй-урмат көрсөтүү милдет. Мээрим Мусубакунова, Адилет Мукашев, Сергей Мищенко, Ак Суу районунан. Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу республикалык илимий методикалык борбор тарабынан китеп кербени акциясы башталган. Мунун негизинде жаш муундарды китепти сүйүүгө үндөө иш-чаралары уюштурула баштаган. Буга чейин Чүй облустундагы кесиптик лицейлерден бардыгында китеп кербени өткөрүлүп келсе, Ысык Көл району Балыкчы шаарындагы номер 22 кесиптик лицейден китеп кербенин өткөрүү кезегин алышкан. Ысык Көл районунда өткөн кербенден Салтанат Керимкул кызы баяндайт. Ысык Көл районундагы номер 85 кесиптик лицейде өткөн китеп кербенин алкагында лицейдин студенттери окуган китептерин талкуулашып, ал эми окутуучулар китеп окуунун пайдасы, адабияттын инсандык өсүш үчүн, кесиптик ийгилик үчүн китептин мааниси тууралуу класстык сааттарды өтүшөдү. Китеп кербенин алкагында китеп коржунун ичиндеги бардык китептерди окуучулар окуп, андагы окуялардагы каармандарды театралдаштырып көрсөтүп беришти. Республикабызда ошол иш-чара жүрүп жатат. Ар бир лицей улам бирине өткөзүп берип жатат да. Бул эң маанилүү маселе. Китеп боюнча, китептин мааниси, анын кандай жашоодо ролу ошол тууралуу тарбиялык иш-чаралары болду. Биз дагы ошол иш-чараны эми өзүбүзгө өткөзүп алдык. Ушул жерде катышып, ушул жерде болуп аткан иш-чараларды карап отуруп ушунчалык толкундадык. Чындыгында азыр заман ушундай болду, өзгөрүүлөр көп болду. Китеп окуу деген такыр жокко чыгып барат эле. Эми ушу
ушул иш-чаранын негизинде китеп маселеси көтөрүлүп, ошол окуучу балдар, деле жаштар, деле балдар, деле адам баласы китеп окуган жакшы да. Китеп менен илгери айтып койчу эле, китеп илим булагы деп. Ушул китеп негизи китепте эмне деген гана акыл, эс дүйнөсү жатат. Жашоо тиричиликтин баардыгы ушул китептин ичинде камтылган. Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Республикалык илимий методикалык борбор тарабынан китеп кербени акциясы өлкөнүн бардык облустарында өткөрүлүүдө. Кесиптик лицейлер китеп куржунунун улам бир лицейге өткөрүп берүү менен жаштарды китепти сүйүүгө үндөшүүдө. Бул акциянын өтүшү менен жаш муун китеп окууга умтулат деп ишенишет. Бул акциянын, бул кербендин максаты мына бүгүнкү күндөгү балдардын китеп окууга, китепти сүйүүгө, китептин кадыр баркын билүүгө тарбиялаган иш болуп атат да. Бул китептер бул акыл эстин перзенти деп коюп атабыз. Китеп билим булагы деп атабыз. Ошол экини бүгүнкү күндө жалаң бүгүнкү технология менен бүгүнкү күнгө отуруу менен дагы ошол китептин канчалык пайдалуулугун балдарга, окуучуларга, кийинки муундарга билдириш үчүн уюштурулган чоң иш-чара болуп атат. Китеп биздин жан дүйнөбүздө ээлеген, биздин улуу муундагы адамдардын жаны менен ушунчалык жакын болуп чоңойгон, тарбияланганбыз. Ушул даражага жетип атабыз китептин аркасы менен, билимдин аркасы менен. Ошол китепти сүйүүнү, даңазалоону, китепти баалай билүүнү даңазалоо бул биздин милдетибиз. Бүгүнкү сабагыбыз, бүгүнкү иш-чарабыз өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Ысык көл районундагы номер 85 кесиптик лицейде өткөн китеп кербенидеги иш-чара ийгиликтүү жыйынтыкталды. Аталган лицей кезекти Темир айылындагы номер 42 кесиптик лицейге өткөрүп беришти. Салтанат Керимкул кызы, Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Сергей Мищенко, Ысык көл жаңылыктарына Ысык көл районунан. Күндүн маанилүү деген жаңылыктар менен бүгүн сиздерди мен Алина Антымакова тааныштырдым. Эмки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.